негизинен бизге алардын талкуусу, аларды бизди кандай деп мындай уят кылуусу бизге өтө деле маанилүү эмес негизи. Бизге маанилүү ушу гандбол спорттун түрүн кийинки келечекте өстүрүп алып кетүүбүз. Ушу маанилүү да негизгисиненчи. Анан тиги орустардын бул журналист минтип айтыптыр, тиги минтип айтыптыр деп эгер ошону карап отурсак, анда бул гандбол түрүн анда биз унутушубуз керек да. Анда мындай утулуп кала турган болсок, анда башка спорттун түрлөрүнө да көңүл бурбай эле ушу медаль алып келе турган гана спортту карашыбыз керек да анда. Ошон үчүн мындай болбош үчүн утулабы, утулбайбы, главное утулгандан кийин өсүп кетиши да. Бул негизи спорт болгондуктан спортто утулбастан жеңиш болбойт эч качан. Ошо мыкты, ушу Кыргызстанда дүйнөдө мыкты гандболист чыккан мамлекетте 30 жылдан бери эмнеге гандболду өстүрбөй, карабай ошондой терс жагына жол берилген да. Ошондой суроону коюшубуз керек эле да негизичи. Бул биздин алгачкы кадам да. Ошо 30 жылдан бери каралбай келаткан командалык оюндарга да көңүл буруп, ошондой эле биздин мамлекетибиздин жетекчилиги дагы командалык оюндарга көңүл буруп, футболду өнүктүрөлү деп ошо футболго дагы каражаттарды бөлүп, акырындык менен командалык оюндарга да көңүл буруп баштагандыгыбыздын белгиси десек туура да. Ошон үчүн бул максатка да жеттик десем жаңылышпайм. Себеп дегенде биз дүйнө жүзүнүн көңүлүн бурдук дагы, Кыргызстанда дагы гандбол кайра жанданып баштады деген белги бердик да. Мисалы ошол эле кезде башка коңшу өлкөлөрүбүздөн, Казакстандан ушундай суроолорду, жоопторду да жазып атышат, каттарды жолдоп атышат. Ал жерде дагы комментарий катары жазышыптыр. Биз аябай кубанычтабыз деп, себеп Кыргызстанда дагы гандбол жаңыдан башталыптыр деп. Ошол эле Казакстандын мыкты профессионалдуу оюнчусу бар экен, Руслан Жеңишбеков деген, азыр Францияда ойнойт экен. Ошонун жолдошу дагы Кыргызстандан экен. Ошол келинчеги дагы Кыргызстандан экен. Ал да жазып атат. Мен аябай сүйүндүм ушу гандбол пайда болгонуна Кыргызстанга. Биз жолдошум экөөбүз жардам беребиз, келип мастер-класстарды да көрсөтүп берели, ушу спортчуларды акырын гандболду өстүрөлү деген жакшы кат жазган экен. Бул максатка да жеттик десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ушу 30 жылдан бери каралбай келген спортту эми араң алгачкы кадам катары карай баштадык да. Bundan баштап эми биз акырындык менен өнүгүүгө гана кетишибиз керек. Кыргызстандын аброю түшкөн жок. Себеп дегенде жана айтып өткөндөй, наоборот көңүл буруп баштады. Биз буга чейин приоритеттүү спорттун түрлөрү деп жеке спорттун түрлөрүн гана карап келгенбиз. Бул ошол эле күрөш, дзюдо, бокс, оор атлетика деген сыяктуу жеке спорттун түрлөрүн. Ал эми командалык спорт жана айтып өткөндөй каралган эмес. Ошон үчүн гандболдон утулуп калса, биздин күрөш балбандарыбыз жеңгенге кандай таасир тиет? Таасир тийбейт да. Биздин балбандарыбыз дүйнө жүзүндө алдыңкы рейтингтерде болуп келе берет. А гандболдо болсо биз бүт коомчулукту дагы, ошо өзүбүздүн спортчуларыбызды, ошол эле Талант Дүйшүбаевдин да көңүлү бурулду да бул жакачы. Ошон үчүн бул сабак бере турган эң сонун нерсе болду десек жаңылышпайм да. Биринчиден, регламент бузулуп барган болсо, биздин курама команда аны ойнотпойт эле. Бизге белорустардан өзүнөн кат келген, өздөрүнөн ушу гандбол түрүнөн дагы жөнөтсөңөр жакшы болот эле деп. Ошон үчүн бизде болгону Кыргызстанда 3 гана гандбол командасы бар экен. Федерация менен тыкыз байланышып ошо үчөөнү ойнотуп, арасынан эң мыктыларын тандап алганбыз. Ошонун негизинде курама команда түзүлүп кеткен. Биз айтабыз ошо уят болдук деп. Бирок негизинен алганда ал жерде биздин курама команданын мүчөлөрү ошо кыздарыбыз аябай жаш кыздар да. 13 жаштан 14 жаштагы кыздар барып ойноп атат. 19-20 жаштагы дүйнөнүн чемпиону, олимпиаданын чемпиону, дүйнө боюнча 5 эң алдыңкы топ мамлекеттерге кирген ошо гандбол боюнча. Ошол командалар менен ойноп туруп, сухой утулган жок да, мындайча айтканда 0 менен. Айта кетсем, даже Анастасия деген бир оюнчубуз, ошо 13 жаштагы кыз, эми кичинекей кыз да, ошол кыз 11 гол киргизип атат тушактан.
Бул жөнүндө эмнеге айтпайбыз? Бул биздин жетишкендигибиз да. Кичинекей болсо дагы ошол жерден ойноп ошону чыгарып атат. Эми биз ошондой кыздарыбызды, таланттарыбызды өстүргөнгө аракет кылыш керек, аны башка мамлекет алып кетпегидей кылып аракет жасашыбыз керек да. Ошондо биздин гандбол дагы өсөт. Келечекте мүмкүн Талант Дүйшөбаевде болгон мыкты гандболисттер чыгат. Ошол эле Анастасия да мен ишенем мыкты болот да. Туура гандбол Кыргызстанда 30 жылдан бери жок эсе болуп калган. Мамлекет такыр буга көңүл буруп жардам кылган эмес. Федерация өзүнүн күчү менен эптеп ушуну кармап сактап келген экен, ошо болгон 3 команда бар экен. Жана айтып өткөндөй. Анан ошо федерация эптеп ошону сактап келгени менен майнап чыккан эмес да. Эч качан мындай турнирлерге чыгып көрүшкөн эмес, себеп дегенде каражаты жок болгондуктан. Анан биз мамлекет катары ошо федерация менен сүйлөшүп, мамлекеттик орган катары спортто сүйлөшүп, федерацияны чакырып, тренерди чакырып, жакшы тренери болгон экен, ал былтыр каза болуп калыптыр. Анан азыр жаңы ошо Сергей деген тренер экен, ошо менен сүйлөшүп, акырындык менен бирден баштайлы дедик да, ушунда чыгып баштайлы, акырын көрөлү, акырындык менен өстүрөлү деп сүйлөшүп, ошо менен гандбол командасын кетиргенбиз. Анан гандбол командасы барып ойнондо бул олимпиадалык оюндар эмес, рейтинг жок бул жерде. Бул КМШ оюндары, бул аябай мындай барып тажрыйба алганга эң сонун мыкты аянтча десек болот да. Гандбол боюнча эң мыкты эксперт деп ошо Талант Дүйшөбаевдин өзүн айтсак болот го дейм да. Ошо Талант Дүйшөбаев менен да сүйлөштүк. Талант Дүйшөбаев өзүнүн айтып аткан оюн билгизди, аябай сүйүнүп атат да. Ушул мен аябай сүйүнөм дейт. Ушу Кыргызстанда гандболдого ушу менин спорттун түрүнө да көңүл бурулуп баштаптыр деп сүйүнүп атат да. Мейли утулсун дейт, 76-1 болуп утулсун. Эмки жылы барып туруп 76-2 менен утулушат дейт. Наркы жылы 3 менен утулсун дейт. Бирок ошентип отуруп аста-астадан биздин гандбол да өсөт дейт. Бул мен сүйүнгөнүм утулганы мага маанилүү эмес дейт. Мен сүйүнгөнүм ушу мамлекет кичинекей каражат бөлсө дагы ошол жакка алып барып гандболду ойнотуп, ушу элге чыгарганы маанилүү деп ошо Талант Дүйшөбаев өзү айтып атат да. Кудай буюрса, мен да жардам көрсөтөм, мындан ары болот деп атат да. Бул акырындык менен өстүрөбүз деп атат. Анан мындай кишилер айтып атканда, ошондой жакшы, мындай позитивдүү нерселерди айткандан көрө, айткандын ордуна негативди айтып, ошо 13 жаштагы, 14 жаштагы кыздарды ош бетер каалоосун кетирип, өлгөнгө көмгөн кылып атабыз да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн бул жаш кыздарыбызды наоборот өстүрүшүбүз керек. Бардыгынын оюн сыйлайбыз, ар кимдин өзүнүн ою болот. Бирок биздин максат буларды жемелеместен, күнөөлөбөстөн биз буну өстүрүшүбүз керек. Биздин максат ошо. Келгенде биз буга аябай жакшы көңүл бурабыз. Акырындык менен гандболду биз алдыга чыгарганга да аракет кылабыз. Бул командалык оюндар, ошон үчүн бул командалык оюндар өтө мындай пайдалуу десек болот. Ошон үчүн биз командалык оюндарды да чыгарышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Ошол кыскача айтканда, эми бардыгыбыз биригип негативди эле карабай, эмнеге минтип койду, анан тиги минтип койду деп күнөөлөй берген эң оңой, критика кылган эң оңой. Андан көрө ошо келип жардам берпе, мондай болуп калыптыр, келгиле мен буягына жардам берейин. Ошол эле Салымбеков мырза, келгиле мен бир полени берейин, ушул жерде ойноп тренировка кылышсын десе, эң мыкты болор эле деп ишенем да. Ошон үчүн бардыгыбыз ушуга аракет кылалы деген элге ушундай бир чакырык айткым келет да. Баарыбыз аракет кылып, ошо кичинекей 13 жаштагы кыздарды 16-18ге чыккыча бир чемпион кылганга аракет кылалы. Рахмат.